Ар дайым ата-энесин өзүнүн пешене териси менен баккан, эмгекке өтө бекем болгон, такыбалык менен эмне башына проблема көйгөй келсе Кудайдан сураган, Кудайдан сурап алган бир такыба жигиттин окуясы. Бул жигит күндөрдөн бир күн өзүнүн адал эмгегин бүтүрүп, рызкысын таап, кечкурун түндөсү жумушунан кайтып келе жатса үйүнө, падышанын аскерлери аны келип сен урусун деп алып барып түрмөгө тыгып койду. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, падыша өтө адилеттүү эле. Падыша адилеттүү падыша эле. Бул окуя буга чейин мындайынча болгон эле. Падышанын аскерлери 5 уруну тутуп, группабай уруну тутуп, падышага алып келишти. Алып келишип, падышанын алдында 5 урунун бирөөсү качышка жетишип, бирөөсү качып кеткен болот. Кармагыла деген буйруктан кийин аскерлери түнө ишке чыкса, баягы такыбадар жигиттин жумуштан кайтып келе жаткан жигитти көрүп, бул ошол уру окшойт деп, ошону алып келген болот. Кур дооматка калган болот ал жигит. Бул жигит түрмөдө түшкөндөн кийин даарат алып намаз окушту баштады. Кудайга жалынды. Кудайга жалбарып дуа кылды. Баягы падыша уктап жаткан жастыгында түш көрөт. Түшүндө урматтуу мусулман бир тууганым 4 келбеттүү, айбаттуу, здоровый палван деп коет баткендиктер, күчтүү жигиттер келип, анын жаткан креслосун, отурган креслосун тескери кылып, одарып, айландырып жатты. Бул түштөн ойгонуп, коркуп ойгонду падыша. Дарат алып, кайра келип уктады. Түшүнө дагы эле кайра баягы жигиттер кирип, олтурган падышалык креслосун аркага тескери кылып, одарып коюшту. Бул түштөн коркуп ойгонду падыша. Анан ой жүгүрттү. Урматтуу мусулман бир тууган, ой жүгүртүш керек ар бир нерсеге. Бул падыша дагы ойлонду, урматтуу мусулман бир тууган. Эмнени ката кылдым? Каерде ката кылдым? Кимге зулумдук кылдым деп уктай албастан турду да текшерип чыкты бары жокту. Түрмөнүн жетекчисине келди акыры. Келип, эмне болду? Бүгүн бирөөнү зулумдук кылып, доомат кылып, бирөөнү камап койгон жоксуңарбы деди. Түрмөнүн жетекчиси жок, андай кылган жокпуз. Бирок бир жигит камалгандан бери ат деп дуа кылып атат, намаз окуп атат деди. Тез алдыма чакыргыла деди падыша. Келгенден кийин о жигит эмне болду? Болгон дартты бардыгын чындыкты айтып берди такыбадар жигит. Акыңды адал кылгын, кечиргин, жаңылыштык болуптур. Мына 1000 тилля күмүш, алтын сага белек. Анан мындан кийин эмне маселе көйгөйүң болсо, мага келгин, мен чечип берем деди. Такыбадар жигит карап туруп, макул, акымды адал кылдым, кечирдим. 1000 акчаңызды дагы алдым, күмүшүңүздү. Бирок бир көйгөй маселе болуп калса, сиздин алдыңызга келе албаймын мен деди. Эмне үчүн келе албайсың? Не болуп кеттиңби? Байып кеттиңби? Мен ката иштерди кыламын, кечирет. Бир улуу зат бар. Ал дооматка калып, камалып калган учурумда дагы сиздин креслоңузду тескери кылып, 2-3 жолу тескери кылып, айландырып койду. Ошондой улуу зат бар. Мен ар дайым дуаларымды кабыл кылат. Намаздан кийин ар дайым дуаларымды кабыл кылат. Рызкысын токтотпостон берет. Берген абасы үчүн акча сурабайт. Налог салбайт. Берген ден соолук үчүн бир нерсе сурабайт. Канча күнөө кылбайын, бардыгын кечирет. Эмне сурасам, бардыгын бере турган улуу заттын эшиктери ачык турганда, ошондой улуу эшиктерди таштап, сен эшигиңе келейинби деди. Падышага бул сөздөр жүрөгүн октой дейди. Падышага жандагы вазирлери паланча алым күчтүү, ошону алып келиңиз, жаныңызда жүрсүн, кызматыңызды кылсын, насаатын айтып жүрсүн деп вазирлери мактады. Макта койгондор да. Падыша дагы макулана деп вазирлеринин айткан сөзүн угуп, алымды алып келди. Келгенден кийин алым менин жарымда жүргүн, кызматымды кылгын, сен дагы үй бүлөңдү карап беремин, айлыгыңды көтөрөм, ашак кылам деп падыша кандай сөздөрүн айтты. Айткандан кийин падыша карап,
макул мен сиздин жаныңызга келейин, алдыңызга келейин. Сиз сапарга кетип, кайра сапардан келгенден кийин кызыңыз менен ойноп жатсам, эмне кыласыз деди. Падыша ачуусу келип, эмне утасың? Бетпак, акмак, тентек, ар кандай жаман сөздөр менен жазалаймын деп калды. Падыша токтоп туруң, падышага акылдуу алым токтоп туруңуз деди. Менде менин историямда, тарыхымда мен да күнөө кылганмын, жаман иш кылганмын, кечирген. Эмне жаман иш кылбайын, рызкымды токтотпой берүүчү зат бар, падыша бар. Эмне жаман иш кылбайын, мага тоба кылып келет деп кечирүүчү зат бар. Ар кандай жаман иштерди кылсам дагы кечирүүчү зат бар. Ошого карабастан нени сурасам, берүүчү зат бар, падыша бар. Ошондой улуу заттын эшиктерин таштап, сенин эшигиңе келейинби деди. Ошентип алым чыгып кетти ал жерде. Дүйнө алымдарын менен бир падыша жолугуп калды. Президент менен бир алым жолугуп калды. Президент алымга карап, мага бир насаат айтыңызчы, кеңешиңизди айтыңыз, насаат айтыңыз деди. Алым карап туруп, сен сарайыңды, үйүңдү, особнягыңды кооздоп, кабырыңды кордогон адамсың деди. Билип койгун, кооздуктан кордукка барыш кыйын деди. Туура айттыңыз, рахмат сизге. Эмне бир көйгөйүңүз, маселеңиз барбы, чечип берейин деди. Президентмин мен. Звания бар, бийлик бар, башка бар дегендей. Менде 3 маселем, 3 көйгөйүм бар деди. Биринчиси, өмүрүмдө кичине өмүр кошуп берсең деди алым. Президент, жок, бул оор, муну кыла албаймын деди. Мүмкүн эмес нерсе деди. Экинчи каалоом, экинчи суранычым сенден. Азраил келгенде, жан алгыч периште менин жаныма алганы келген кезде, аны токтотуп кичине өмүр кошуп берсең. 1 күн, 1 саат, 1 мүнөт, 1 секунд жада калса. Кошуп берсең, ибадат үчүн, Куран үчүн, иманга, исламга, динге кызмат кылуу үчүн кошуп берсең деди. Карап туруп, президент жок деди. Бул да колунан келбейт. Үчүнчү суранычым сенден. Эртең адамдар качканы тешик таппастан бейиш тозок болуп бөлүнүп жаткан учурда тозок отунан сактап, тозок отунан тосуп, мени бейишке киргизип койсоң кана деди. Президент жок, бул да колунан келбейт экен деди. Анда алым президентке карап, сен анда кулсуң деди. Сен жөнөкөй кулсуң деди. Албетте урматтуу мусулман бир тууган, бул жашоодо бардыгыбыз Аллахтын кулдарыбыз. Болгону биздин тепкичтерибиз ар кандай. Биз ар кайсы тепкичтерде турабыз. Бирөө биринчи тепкич, бирөө 2, 3, 4, 5 дегендей. Ар кайсы тепкичтерде турабыз. Көтөрүлүп бийиктеген сайын жыгылышыңды унутпа. Тепкичтерде бийиктеп көтөрүлгөнүң сайын бир күн жыгылып кетишиңди унутпа. Эң акыркы тепкичтеги адамдын эң бийик тепкичке көтөрүлүшүн дагы унутпа. Ортодо айырмасы болгону, сен кайсы жол менен көтөрүлөсүң? Адал жол мененби, арам жол мененби? Бейиш жолун тандап туруп көтөрүлөсүңбү же тозок жолду тандап туруп көтөрүлөсүңбү? Шайтандын жолун тандап шайтан жолу менен көтөрүлөсүңбү же оң жолду тандап Аллахтын жолу менен көтөрүлөсүңбү? Кайсы бирин тандоо өзүңдүн каалооңо коюлган нерсе. Ошон үчүн сыноо дүйнөсү.